Керемет жайлоо, мөлтүр суу, таза аба, жалпы эле жаратылыш Кыргызстандын баа жеткис байлыгы. Өлкөнүн дал ушул артыкчылыгы туристтердин санын жылдан жылга арбытып жатат. 키르기즈가 중앙아시아의 스위스라고 하는데 정말 Бийик тоолорду бактарак карагайлар көрккө бөлүп турганы бул жердин эң негизги артыкчылыгы экен. Албетте абанын тазалыгын да эске албасак болбойт. Мындай жаратылышты Швейцарияда гана бар деп жылдар бою жаңылышып жүргөн экенбиз. Тоолор Кыргызстандын баа жеткис байлыгы. Бирок дал ушул баа жеткис байлыгыбызды коргоп жатабызбы? Чет элдиктер билип билбеген көйгөй да бар. Жайлоолордон, жаратылыш коюнунан таштандыны табууга болот. Бул маселе мамлекет башчысынын назарын бурду. Мындай көрүнүш арча жыттуу ажайып кооз жердин көркүн бузууда. Кандай Кудай берген биздин жаратылышыбыз бар. Кооз жаратылышыбыз бар. Суу десе суу, тоо десе тоо, карагай десе карагай. Мисалы ушул жаратылышка баарыбыз келип эс алабыз. Туристтер келет, өзүбүз эс алып атабыз. Анан эми ушундай эс алып кеткенден кийин монтип мусорларды, таштандылардын баарын таштап кетип атабыз. Анча мынча сабатсыз адамдарыбыз ушинтип таштандыны таштап кеткен жерин көрүп калсаңар, сабаттуу адамдар терип, жыйнап, таптакай тазалап, таштандыга салып, машинанын аркасына салып койсо, салып койсоңор, карга жеткенден кийин таштанды челекке ыргытып коесуңар. Андан эч колуңарга эч нерсе жугуп калбайт. Көңүлдүү эс алуудан кийин таштанды калган учурлар көп кездешет. Көйгөйдүн канчалык олуттуу экенин көпчүлүк түшүнүп турат. Природага чыгабызбы, жайлоого чыгабызбы, каякта чыгабыз, бардык жерде тазалык болуш керек да. Биздин мамлекет Аллах Таала сонун жерге жайгаштырган да. Ар бирибиз каерде эс албай артып тазалап жүрсөк жакшы болот иншалла. Эми аракет кылабыз. Мусорду дайым алып кетишке аракет кылабыз. Мусорду калтырбашка аракет кылабыз. Анан кийин көпчүлүктө ал жакка басат экен, бул жакка басат экен, мусорго алышы мүмкүн. Бирок ар бирибиз өзүбүздү тарбияласак болмок. Таштанды бара-бара абаны булгап келечекке балта чабат. Мындан улам тиешелүү мекемелерге бул багытта тапшырмалар берилген. Мыйзам жаңы кабыл алынды. Бул жана пластиктерди, анан жана полимердик пакеттерди колдонуусун чектөө тууралуу мыйзамды чыгарылды. Андан тышкары ошол эле мыйзамдардын ченемдерин бузгандыгы үчүн жанагы укук бузуулар кодексине Кыргыз Республикасына ага да өзгөртүүлөр киргизилип, анын административдик айыптарынын эмелери, ставкалары бекитилди да. Баарыбыз биригип мындай экологиялык өзүбүздүн маданиятыбызды өстүрө турган учур келди деп ойлойм да. Себеби деген бул абдан туура эмес көрүнүш, абдан жат көрүнүш. Биздики кандай туристикалык зонада биздин өлкөгө кандай деген туристтер келип атат. Анан бул бизди абдан уят кылып атат да. Ар бирөөңүздөр көңүл кош карабай суранам баарыңыздардан. Бул биздин гана министрликтин милдети эмес. Тазалык тарбиянын көрсөткүчү гана эмес, жашоодогу зарыл маселе. Адистер табият менен таттуу мамилени келечекти түптөөнүн маанилүү багыты катары карап жатышат. Калыгул Асанбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.